Кутмандуу кечиңиздер менен эфирде күндү жыйынтыктоочу маалыматтар топтому. Саламатсыздарбы? Алгач жаңылыктардын кыскача түрмөгү. Россияда бир унаада бараткан 8 кыргызстандык кырсыктап, бирөөсү каза болду. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты саясатчы Канатбек Исаев камакка алынышын саясий ишмердиги менен байланыштырды. Учурда Ош шаары жана Ош облусунун аймагында көмүрдүн баасы 7000 сомдон башталып, 10.000 сомго чейин сатылууда. Канчадан ашып атат? 7,5. 7,5. Неге сиз 8 сомдон сатпасыңар? Доставкасы. Бул доставкасы кошо ичинде? Эми ушул жана башка маалыматтардан кененирээк кабардар кылып, студияда мен Азамат Байытов. Россияда бир унаада бараткан 8 кыргызстандык кырсыктап, бирөөсү каза болду. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык кырсык Саратов облусунда 1 декабрга караган түнү саат 2:20 Ершев шаары менен Азинки айылынын ортосундагы трассада болгон. Toyota Sienna үлгүсүндөгү унаа ала салып, жолдон чыгып кеткен. Натыйжада 27 жаштагы жүргүнчү жеринде каза болуп, дагы 5 мекендеш орточо оор абалда ооруканага жеткирилген. Ал эми 29 жаштагы айдоочу оор абалда жандандыруу бөлүмүндө экени айтылды, деп айтылат маалыматта. Кыргызстандын Россиядагы элчилиги мекендештерге консулдук укуктук жардам көрсөтүп жатканы кошумчаланды. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты саясатчы Канатбек Исаев камакка алынышын саясий ишмердиги менен байланыштырды. Бул тууралуу ал 2 декабрда Бишкектин 1 май райондук сотуна ага 2017 жылы козголгон кылмыш иши боюнча сотко алынып келген учурда азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып айтты. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Чүй облусу боюнча башкармалыгынын кызматкерлери Канатбек Исаевди 20 ноябрда кырмап, кылмыш жаза кодексинин уюшкан топторду жана кылмыштуу коомдоштуктарды каржылоо беренеси менен айыптаккан. Бишкектин Октябрь райондук соту 22 ноябрда саясатчыны УКМКнын тергөө абагына 4 декабрга чейин камакка алган. Ал коюлган айыпка макул эмес экенин билдирген. УКМК саясатчыга козголгон акыркы иш тууралуу маалымат берилет. Канатбек Исаев Кемпирабад ишине байланыштуу кармалган саясатчы жана активисттер менен чогуу 2022 жылы 23 октябрда камакка алынган. Бишкек шаардык соту 2 декабрда Социал-демократтар партиясынын мүчөлөрү Ирина Карамушкина менен Роза Түрксевердин бөгөт чарасы тууралуу апелляциялык арызын карап, райондук соттун чечимин күчүндө калтырды. Бишкектин Сверлов райондук соту 15 ноябрдагы чечими менен Социал-демократтар партиясынын Бишкектеги шайлоо штабынын башчысы Ирина Карамушкинаны жана партиянын тарапташы Роза Түрксеверди 2 айга камакка алган. Бишкек шаардык милициясы аларга 14 ноябрда кылмыш жаза кодексинин шайлоочулардын добуштарын сатып алуу беренеси боюнча кылмыш ишин козгогон. Шектүүлөр коюлган айыпты четке кагып, муну саясий басым кысым деп баалап жатат. Темирлан Султанбеков 14 ноябрда ачкачылык жарыялаган. Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы козголгон кылмыш ишин жана тергөөнүн маалыматтарына таянып, Социал-демократтар партиясын 17 ноябрдагы Бишкек шаардык кеңешине шайлоого катышуудан четтеткен. Ош шаарындагы номер 5 тергөө абагы шаар сыртына көчүрүлөт. Учурда жер аянтын бөлүп берүү үчүн жергиликтүү бийлик иш алып барууда. Юстиция министрлиги бул боюнча бүгүн Ош шаарында болуп, тергөө абагынын абалы менен таанышып чыкты. Мындан сырткары номер 42 түзөтүү мекемесинин иши ыргагын көрүп, кызматкерлери менен жолугушту. Бул тууралуу кененирээк кийинки сюжетте. Ош шаарындагы тергөө абагы шаардын ортосунда эл жыш жайгашкан жерде орун алган. Жалпы 1,5 гектар аянтты ээлейт. Оштогу бул жабыкча эми шаардын сыртына көчүрүлүп чыгарылат. Юстиция министри долбоор даярдалганын билдирди. Тергөө абактары, СИЗОлор, мекемелер, ушул түрмөлөр шаардан, чоң шаарлардан чыгарылып, бошогон жерлерге биз азыр мисалы Бишкекте 47 колониянын ордуна көптөгөн көп кабаттуу мамлекеттик ипотека аркылуу берилген чоң үйлөр курулуп, жарандарыбызга баттилер берилип баштады. Шаардан чыгарылган ушул колониялар, СИЗОлор жаңы имараттарга жайгашып, жарандарыбыз үчүн, кызматкерлер үчүн да жакшы шарттар түзүлүп атат. Мынакей Ошто СИЗОго биз барып келдик. Азыр жер маселеси чечилсе эле биз
Оштогу СИЗОнундагы биз чыгарганга, тергөө изолятору чыгарганга биз даярбыз. Юстиция министринин айтымында жазаларды аткаруу кызматынын түзөтүү мекемелери жоюлат, учурда бул багытта да иштер жүрүүдө. Анткени мында жазасын өтөп жаткандар пробация органына кошулат. Бул жерге келген азыр деле мен байкаган жокмун. Өз максатына кандай деңгээлде иштеп атканын, анткени соттолгон адамдардын көбү ушул колония поселенияга келсе де же пробацияга барса деле бирдей режимде. Ошондуктан бул колония поселениялар жоюлат жакында. Бул жерлер деле өз жакшы бир максатка колдонулат деген бир ойдобуз. Оштогу номер 42 түзөтүү мекемесинде 100дөн ашуун соттолгон жаран жазасын өтөп жатат. Мекеме жетекчисинин айтымында алар 1 гектардан ашуун жер аянтына эгин эгип, алынган түшү менен жабык жайларын камсыздап келет. Мындан сырткары самын чыгаруучу цехти иштетет. 70 соттолгон кармалып атат. 70 соттолгондордун 50 соттолгон жазга аткаруу кодексинин 123 беренесинин негизинде үй бүлөсү менен жашап, мекемеден сырткары жумуш жүргүзөт. Андан сырткары ошол иштеп тапкан эмгек акысынан 20%-ын кодексте көргөзүлгөн 20%-ыкты мекеменин өз кесебине которот. Белгилей кетсек, өлкөдө ири шаарлардын инфратүзүмүн жакшыртуу жана жарандардын коопсуздугун сактоо максатында тергөө абактарын сыртка чыгаруу аракеттери көрүлүп жатат. Анын алкагында Жалал Абад облусундагы жана Борбор каладагы жабык жайлары шаар сыртына чыгарылды. Алардын орду көп кабаттуу үйлөрдө курууга берилген. Алмагүл Эркебай кызы, Мирбек Конобаев, Ош ТВ. Президент Садыр Жапаров 2 декабрда Түштүк Кореяга расмий сапар менен кетти. Президенттин сайтына жарыяланган маалыматка ылайык, сапар Түштүк Кореянын президенти Юн Сок Йолдун чакыруусу менен уюштурулган. Сапардын жүрүшүндө Жапаров Юн Сок Йол жана Түштүк Кореянын улуттук ассамблеясынын төрагасы У Вон Шик менен эки тараптуу жолугушууларды өткөрөт. Тараптар Кыргыз-Корей эки тараптуу кызматташуусунун бүтүндөй комплексин жана аларды өнүктүрүү келечегин талкуулашат. Регионалдык жана эл аралык мүнөздөгү маселелер боюнча пикир алмашат деп жазылган маалыматта. Ассамблеянын президенти жана глобалдык өсүү институтунун төрагасы Бириккен Улуттар уюмунун мурдагы баш катчысы Пан Ги Мун менен да жолугушат. Жапаровдун кореялык бизнес өкүлдөрү менен да жолугушуусу пландалган. Бир канча жылдан бери кыргыз жарандарын Түштүк Кореяда жумушка орноштурууга байланыштуу атайын программа иштейт. Анын алкагында иштеп келүүнү каалагандар 2-3 айлык тил курстарын окуп, андан кийин корей тилинен тест тапшырышы зарыл. Былтыр жайында Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Түштүк Кореянын эмгек жана иш менен камсыз кылуу министри Ли Чжон Сик менен жолугушуп, кыргыз жарандары үчүн виза берүүнү жеңилдетүүнү, эмгек мигранттарына квотаны көбөйтүүнү сунуштаган. Былтыр Түштүк Корея кыргызстандык жумушчулар үчүн 1,8 миң квота бөлгөнү айтылган. Кыргыз деген сөздүн чечмеленишин ар бир кыргыз билиши керек. Бул тууралуу УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Фейсбуктагы баракчасы аркылуу билдирди. Ал бул боюнча тарыхчылар элге туура түшүндүрмө бериши керек деп эсептейт. Тарыхчылар кыргыз деген сөздүн мааниси боюнча тарыхта бир нече варианттар жазылганын билдирди. Ал эми коомчулук бул сөздүн маанисин кандай түшүнөт? Кененирээк кийинки материалда. Кыргыз деген сөздүн чечмеленишин ар бир кыргыз билиши керек. Бул тууралуу УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Фейсбуктагы баракчасына жазды. Ал ар бир жаран кыргыз деген сөздүн чечмеленишин билүү керектигин айткан. Ал иш сапарында кыргыз сөзүнүн чечмеленишин төмөндөгүдөй түшүндүргөн. Мен айттым, кыргыз деген сөз кырылгыз, түгөнгүс, анан кыргыз деп аталып калган деп. Эмне үчүн мен муну айтып жатам? Себеби биз кыргыздар өзүбүз кыргыз деген сөздү туура чечмелегенде башкаларга түшүндүрүп берүүнү үйрөнүп, билип алышыбыз керек. Ар бир кыргыз мына ушуну сөзсүз билишибиз керек. Бул биздин тарых жана келечек. Ал эми тарыхчыларыбыз да туура түшүндүрүп берет деген ойдомун. Ал эми тарыхчылар кыргыз деген сөз боюнча тарыхта бир нече варианттар жазылганын билдирди. Алар кыргыз деп айтылганы көбүнчө уламыштардан келгенин, буга окшош уламыштарга маани берсе коомчулук арасында туура эмес түшүнүк пайда болуп каларын айтат. Мындан сырткары санжыраларда кыргыз деген сөз адамдын аты катарында кездешерин белгиледи. Биринчиси элдик вариант. Бул вариантта биз уламыштарды, жомоктордо, санжыраларда кыргыз этноними кандай чечмеленгендиги тууралуу маалыматтарды ала алабыз да. Мисалы, санжыраларды ала турган болсок, санжырада мисалы баягы кыргыз жанагы инсан адамдын аты катары кездешет. Анан ошондон таркагандар кыргыздар деп аталып калган дейт. Экинчиси жанагы 40 кыз жөнүндөгү уламыш айтылат.
Андан башка да толтура уламыштар бар. Эми көпчүлүгү ошол кыргыз жөнүндөгү уламыш келет. Эми бунун бүгүнкү күндөгү мындай тар билимибиз менен эгерде бул жомокту окуй турган болсок, анда биз бир мындай бир түшүнүксүз бир жыйынтыктарга келип калышыбыз мүмкүн да. А чын-чынына келгенде бул жомоктун өзүнүн архаикалык мааниси бар да. Бир мезгилде адамзат коомунда матриархалдык коом өкүм сүргөн. Эне ошол эмненин тукумдун, уруктун башаты катары сүрөттөлгөн да. Бул ошол негизди камтыган уламыш болуп эсептелинет. Тарыхта аталган сөздүн илимий чечмелениши да каралган. Анда белгилүү окумушту Радлов кыргыз деген сөз 40-100 деген сөздөрдүн куралышынан пайда болгонун, 40 уруунун бирикмеси деген маанини туюнтаарын жазган. Ал эми башка изилдөөчүлөр 40 40 чаш деген маанилерди да айтып чыгышкан. Ошондой эле кырылгыс деген да версия айтылып, ага кырса түгөнгүс деген түшүндүрмө берилген. Анан мындан сырткары дагы Толгон Токой окумуштуулар, Ахмет Тогандын, дагы Айтымбетов деген окумуштуулардын дагы бир топ версиялар бар. Ал жерде мына кырагыз, баягы кара чачтуу эл, 40 бул 40 жанагы 40 деген эми биздин баягы уруулардын башатында эми ата турат эми. Ошол 40 уруу дегенде эле мааниге жакындап кетет. Андан кийин кырылгыс, мына кырса түгөнгүс да, мисалы чын эле биздин элдин байыркы тарыхын чалдырып көрө турган болсок, аябаганда узак бай тарыхка ээбиз. Ошол мезгилдерден бери эле кыргыздар эмне ошо кырылып түгөнбөй, кырылбас болуп өзүнүн жашоосун улантып кетет деген мааниде болушу мүмкүн. Кыргыз деген сөздүн мааниси боюнча коомчулукка суроо салып көрдүк. Алар кыргыз сөзү 40 деген маанини туюнтаарын айтса, айрымдары кырылгыс деген маанини түшүндүрөт дешет. Илгертен эле ошо 40 уруу болуп, кыргыз болуп жашап, ар жакта көчүп конуп жашаган эл экенбиз. Ошодон кыргыз болуп куралып, кыргыз болуп калган экенбиз да. Кыргыз элден болсо керек. Элдер байыртан эле кырылбай келип, көп согуштардан жеңген үчүн болсо керек. Кыргыз да? Кыргыз, Дагы башка маанилерчи? Жок, кыргыз эле деп. Ар окумуштуулар ар кандай айтышат да. Мисалы кыргыз же кырууну кезип өткөн кыргыздар деп ушул келип чыккан деп айтышат. Кыргыз деген сөз мындай кырдуу дегендей да, зоолуу мамлекет дегендей. Эми кырылгыз, кыргыз деген уруудан келип чыккан деп айтып жүрүшөт. Белгилей кетсек, кыргыз деген аталыш улуу кыргыз державасында тилдик жана маданий жактан тектеш уруулардын көп колдонуусунан келип чыкканы тарыхчылар тарабынан айтылып келет. Толбай Бурканбеков, Мирбек Конобаев, Ош ТВ. Учурда Ош шаары жана Ош облусунун аймагында көмүрдүн баасы 7000 сомдон башталып 10 000 сомго чейин сатылууда. Күн сууктаган мезгилден тарта сатуучулар тарабынан көмүрдүн баасы да кымбат сатылууда. Буга байланыштуу Ош облустук администрациясы антимонополия менен биргеликте атайын баа наркын бекиткен. Ал көмүр кендеринин алыстыгына жараша бааланат. Бул боюнча сатуучулар каршы пикирин билдирүүдө. Кененирээк кийинки материалда сөз болот. Көмүрдүн баасы 8000 сомдон ашпашы керек. Бул талап антимонополия тарабынан кыш чыкканга чейин коюлган талап. Ага ылайык жерлердеги сатуучу жайларга көмүр кенинин алыстыгына жараша баалар коюлган. Бул боюнча атайын текшерүү комиссиясы да түзүлгөн. Ош облусунун аймагындагы көмүр иштеп чыгуу ишканалардын ар бир райондо ошо сатуучу баасынын максималдуу деңгээлин белгиленген. Ошолордон ашпаш керек. Ошол көмүрдү камсыздоо максатында бизде Ош облустук комиссия да түзүлгөн. Күз-кыш мезгилин өтүү боюнча биздер облустук ошол комиссия жериндеги ошол райондук администрация менен жергиликтүү өз алчы башкаруу органдары менен салык кызматы, экология кызматы, монополия кызматы менен биз көмүрдүн баасын көзөмөлдөгөнгө маал-малы менен чыгып турабыз. Антимонополия тарабынан коюлган баага сатуучулар нааразы болушууда. Алар көмүрдү алып келүүдөгү чыгымдарды актабай жатканын айтышат. Мындан улам жеткирип берүү кызматы жана ага кошумча 500 сом акы алышат. Антимонополия жөнүндө сатып боюнча канчадан ашырбады атат? 7,5 да. 7,5 да. Неге сиз 8 сомдон сатпайсыз? Доставкасы. Бул доставкасы кошо ичинде? Кожокелендики канчадан сатып атасыз? 8 сомдон. Азыр антимонополия эмен жөнгө салып атпайбы баалардычы? Антимонополия келди, сизге баа коюп берди, ушудан ашырбагыла деген. Ондай нерсе белгилейм. Анан атайын талапты коюшту да, ошол көмүрдүн кайсыл жакта экени, анан баасы сөзсүз түрдө жазылыш керек деп. Ошол нерсени аткарып атасызбы? Мен эми бул жерде бирөөдөн сатып алам. Бул 10 000 түшүрүп, кичине 1 сом. 10 000 түшүрүп. 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 10 000 түшүрүp. 10 000 түшүrүп. 10 000 түшүrүp. 10 000 түшүrүp. 10 000 түшүrүp. 10 000 тү
сиздердики деле ошол пайдасын көрүп. ортомчулар экен ушундай. Учурда Бел Алманын жана Кожокелендин көмүрү 7-8 сомдон сатылып жатат. Ал эми Кара Кеченин көмүрү 11 сомго чейин сатылууда. Сүлүктүү шаарынан келген көмүрдүн наркы 21 сом деп бааланууда. Азыр өзүңүз канчадан сатып атасыз? 7 сом, ушудан чыгар өзүбүзгө пайда калат. Аймактагы көмүр сатуучу жайларга көмүрдүн кайсыл жактан алынганына жараша баа жазып коюу талабы бар. Аталган талапты аткарбай жана бааны өз алдынча кымбаттатып алгандарга карата 3000 сомдон 5000 сомго чейин айыппул салынат. Бул жерде негизги талап ошол коюлган баадан ашпаш керек. Ар бир ошол сатуучу пункттарда ошол баасы белгиленип, баасын коюп коюш керек. Бул деген элге ыңгайлуу болуш керек. Кайсы көмүр кайсы жерден келди, анан кайсы биз койгон ошол баадан. Ошол баалар жок болсо, демек ошол коюлган баадан сатпай атат, демек кымбатыраак ашып сатып атат. Ошолорго биз жеке жактарга бул катталган болсо, же юридикалык жак болуп катталган сатуучулар болсо, ошого өзүнүн айыбына жараша айыппул салынган. Белгилей кетсек, элди арзан көмүр менен камсыз кылуу максатында жерлерде арзан көмүр пункттары уюштурулган. Анда кара отун 6000 сомдон сатылып, ар бир жаранга 1 тоннадан ашык сатылбайт. Учурда Ош облусу боюнча 6300 жаран арзан көмүр менен камсыз болгон. Ош облусу боюнча быйылкы көмүргө болгон муктаждык 235 000 тоннаны түзөт. Толбай Бурканбеков, Мирбек Конобаев, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ. Өлкөдө 50 түрдүү аталыштагы дары-дармектин түрү өндүрүлө баштайт. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинен билдиришти. Мамлекетке кайтарылган Айдан фармацевтикалык заводуна бүгүн министр Алымкадыр Бейшанилиев барган. Рыногунун 90%дан ашыгын импорттук продукция ээлеген Кыргызстан үчүн дары-дармектерди жана медициналык буюмдарды өз алдынча өндүрүү маанилүү деген министр. Эми аталган заводдо 50дөй аталыштагы дары-дармектин түрү өндүрүлө баштаары айтылган. Учурда аталган завод медициналык этил спиртин чыгарат. Бишкектеги транспорттук каражаттарды жана айдоочулук курамды каттоо боюнча мамлекеттик унаа агенттигинин кызматкерлери $12,000 унутуп кеткен жигитке акчасын кайтарып беришти. Бул тууралуу мекеменин маалымат кызматынан кабарлашты. Жаран 28 ноябрда сумкасын унутуп кеткен. Ошол жерде отурган киши баштыкты байкап калып, унаанын кызматкерлерине алып барып берген. Мамлекеттик агенттиктегилер сумканы дароо кайтарышкан. Анын ичинде сатылган автоунаанын акчасы болгон. Анын ээси акчасын кайтаргандарга ыраазычылыгын айтты дешти унаадан. Агенттик сумканы кайтарып берген адамга ыраазычылык билдирип, жарандарды бүйрө болууга чакырды. Сиздер жогоруда өлкө аймагынан алынган акыркы кабарларга ортоктош болдуңуздар. Алдыда дүйнө жаңылыктары бар. Ош ТВ менен чогуу калыңыз.